Assalamu alaikum, urmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Deniz Sağ Intellektual TV kanalının kattaloочулары. Sizler menen men Bakıt Sulayman. Urmattуу dostor, men azыр sizler menen ушул маалымат майданындагы бир аз ириетке келбөөчүлүк, ар түрдүү адамдын башын айландырган кайсынысына ишенериңи, кайсынысына ишенбээриңди билбей турган ар түрдүү жагдайдагы такталбаган маалыматтардын келип жаткандыгы болуп жатат да. Мен ошолордун тегерегинде сүйлөйүн дедим. Достор, мен буга чейинки берүүлөрүмдө айтып жүргөн элем, ушул ковид оорусу менен ушул өпкөнүн сезгенүүсү пневмония экөө бир эле оору. Ошол пневмонияны ошол ковид оорусунун вирустары чакырат. Ошондон кийин ушул оору козголот деп. Анан кече жакында бир Россиянын НТВ каналынан берүүсүн көрүп, мен ушул оюмдан кайттым деп кече дагы айттым элем. Анан пикирлер болуптур. Эмне сенде бийлик тарабынан коркутуу болду же андай болду деп. Мага эч кандай бийлик тарабынан коркутуу болгон жок. Бирок достор, мейли мен ошол бийликтегилер айткандай ушул биздин атайын мамлекеттик маалымат каражаттары айткандай ошол ковиди башка, пневмониясы башка дегенге мен ишенейин деп атам да. Мен ишендим мындай айткандачы. Ошол Россиянын передачаларынан көрдүм, берүүлөрүнөн башкасынан ушулардын айтканын туура дейли. Мына мисалы үчүн бүгүн ковидтен 7 адам каза болду дейт, марттан бери 99. Ал эми пневмониядан 29, марттан бери 224. Ковидке караганда пневмониядан 2 эсе 3 эсе көп адамдар каза болуп жатат да. Менин түшүнбөгөндүгүм ушул жерде да, эми болуп турганда ошол мамлекеттик атайын маалымат булактарына ишенип, мага окшоп ишенейли дейли да. Анда өткөндө эле Талант Сооронбаев деген пульмонолог врач бар экен, ал киши тескерисинче айткан. Бул ковид менен ушул пневмония оорусу бир эле деп. Эми медициналык окуу жайды 6-7 жыл окуган адамдын сөзү да, азыр иштеп жаткан практик врачтын. Анан мына кече академик Жумабеков айтты. Ушундай, бул экөө тең эле Сабырбек Жумабеков. Бул эки оору тең эле бир, туура түшүнгүлө. Бул ушул вирустар эле чакырып жатат деп. Эми мындай информациялык ушул маалымат майданында ушундай нерселер болуп жатат. Кимге ишенсек болот? Мен эми мисалы үчүн ушул мамлекеттик маалымат каражаттарына ишенип, мисалы үчүн биз билген, эми мен дагы карыганда бир блогер сөрөй болуп чыгып жүрөмүн. Элдер ар нерсе деп күлүшөт, башка болот. Эми ошентсе деле ушул жаштарга кошулуп алып жарышып дегендей, кандай маалыматты мен берсем дагы так маалыматты берүүгө аракеттенемин да. Анан ошол силердин айтканыңарга ишенип болуптур. Ковиди башка экен, пневмониясы башка экен деп маалымат берелик. Анда эмесе пневмония деген ооруну кайсыл вирустун кайсыл түрү, вирустун дагы түрлөрү бар да. Вирустар чакырат бул пневмония оорусун. Ошол эле вирустан 10 эсе 100 эсе чоң боло турган бактериялар деп коет. Бул бактерияларды вирустан айырмалуу антибиотиктер менен өлтүрөт. Ал эми вирустар болсо, буну башка ошол вирустарга каршы дарылар менен дабаланат да. Ошондуктан силер урматтуу ушул айтып жаткан медициналык кызматкерлерби же болбосо ушул атайын компетенттүү адамдар, ушул азыр мына 3 эсе ковидтен көп адамдар ушул пневмониядан каза болуп кетип жатышат да. Ушул пневмонияны кайсыл вирус же болбосо кандай бактерия адамдарга жуктуруп жатат жана кандайча жугуп жатат. Эгерде бул пневмония менен каза болуп калган доктурлар көп болуп атат. Доктурлар, медициналык башка кызматкерлер, булар деле ошол ковид сыяктуу социалдык жактан камсыздандырылабы? Ошол бери айткан акчаңар же болбосо андай нерсе жокпу? Ушундай моменттери бар, юридикалык деп мен баягы күнү дагы айткам. Бул ооруну дегеле, бул пневмония деген эми Google'дан кирип көрсөңүздөр болот, кандай болуп пайда болот,
ошол ооруканадан эмес не больничный деп коет. Ушундай ар түрдүү түрлөрү бар да, кандай вирустар, кандай бактериялар чакырат, кандай чужеродный нерселер кирип кеткенде пайда болот. Ушулар жөнүндө анда эмесе силер эгерде ошо силердин айтканыңар чын болсо, маалыматты тактап бербейсиңерби? Ковидтен такталганды айттыңыздар, эми мынтиш керек, анан маскасын тагыш керек, башка кылыш керек. Эми бул пневмониядан андан 3 эсе 4 эсе көп адам каза болуп жатса, буну дагы кеңири түшүндүрүп, ушул жөнүндө дагы кеткиле да. Анан силердин кайсы сөзүңөргө ишенип, анан дагы элдерге кандай маалыматтарды бере албай калдык да. Биз эми мен милдеттүү эмесмин, мисалы үчүн мен силерди же болбосо бербей атасың же мындай деп айтып жаткан жерим жок. Мен жөнөкөй адам катары түшүнбөгөн нерсемди сурап жатамын да. Бул ковидти макул биз билдик. Мына январдан бери эле кандай болот, анан кийин кантип сактаныш керек, эмне кылыш керек. А пневмония дегениңер эмне? Ошону бир карапайым адамдарга жакшылап түшүндүрүп, бул каяктан пайда болуп атат? Анан мына акыркы кездери абдан ушул 5G деген антеннадан жугуп ушул тарагандан кийин, Кытайда дагы ушул антеннаны койгондон кийин пайда болду. Же болбосо дагы башка жактарда дагы бул антенналарды талкалап ушундай нерселер болуп жатыптыр. Ушул жөнүндө кеңири бир мамлекеттик атайын каналдардан компетенттүү адамдар бизге бир эме бербейсиңерби, маалымат бербейсиңерби? Бизге мен мисалы үчүн мен бир блогер, мынтип өзүм айтмакчы, блогер сөйлөй, калп эле сүйлөп коюп, мынтип отуруп билген силерден алган маалыматты элге башыма салып иштетип, айлантып, окуп, чокуп, бириктирип туруп анан чыгармай. А силер бизге так маалыматты беришиңер керек да. Мен эле эмес, ар кандай карапайым адамдарга деле бул пневмония деген каяктан келип атат, же болбосо ошол 5G антеннасы деген эмне, чын эле ошонун зыяны барбы? Зыяны бар болсо, зыяны бар деп азыртан алып койгула аны. Зыяны жок болсо, ошонун зыяны жок экендигин бизе деле окумуштуу сөйлөйлөр көп. Профессор, академик деген жанагы физика, ушундай илимдер боюнча, техникалык илимдер боюнча. Ошондой бир адамдарыңарды телеге алып чыгып, биринчи каналдан болобу, башка каналдан болобу, бунун зыяны жок, коркпогула, паникага кетирбегиле, паника болбогула деп мынтип бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүп койбойсуңарбы. Анан биз чын эле балким ошол телефондон эле мынтип анан ооруп калып жаткандырбыз, башка болуп аткандарбыз. Бизди маалыматтын куюгуна алып келип койдуңуздар. Кээ бир психологиясы начар адамдар ушундай маалыматтын туура эмес келгендигинен дагы давление, кан басымдары көтөрүлүп, нервтик бир срыв болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Эми ар кандай нерселер болуп кетиши мүмкүн да. Адам деген адам, ал биз айта албайбыз мындай андай деп. Бул нерсе боюнча түшүнүк бериңиздер. Андан кийин мына айтып жатышат ушул Дордой базарда же башка жактарда, Орто Сай базарында деле дешет. Эми биз ал жакта болбогондон кийин ушак болбосун, эми канчалык даражада чын, канчалык даражада калп экендигин билбеймин. Бирок кандайдыр бир деңгээлде ошол дарылоо, дезинфекция жүргөндөн кийин анан адамдар ооруп калдык деп жатышат. Мен өзүмдүн эле жакын агам, Жаныш деген агам айтты, кафени дарылагандан кийин мен анан эртеси күнү ооруп калдым деп. Эми балким ошол айтып жатышат, мына бериллий деген бир жаман нерсе болот экен, ошол химиялык нерсе кошулуп кеткен дагы анан адамдар ооруп жатат деп. Деги эле койчу, ар кандай билгени дагы, билбегени дагы оору бияктан келип атат, тияктан келип атат деп сөздөр болуп жатат. Ковид жөнүндө макул айтпай эле койгула. Уже түшүнүп бүттүк бул жөнүндө. Канча маалыматтар бар. Анда эмес ушул пневмония жөнүндө бир кеңири түшүнүк бергилечи, суранып кетели пневмония жөнүндө. Мына мен да айтайын ошол өзүмдүн каналыман дагы силерди көргөндөн кийин. Буну ошол 5G'сы чакырып атабы, же болбосо ошол эле ковидтин вирустары чакырып атабы, же болбосо ошол дезинфекциядан кийин болуп жатабы. Дагы айта кетчү, мына чоң эле белгилүү мындай олуттуу биздин медициналык абирдүү чоң адамыбыз ушул академик Сабырбек Жумабеков айтты. Ковид бул деген ковид эле. Ошонун ковидтин эле вирустары чакырып, бунун ар кандай бир союздарга кирип кетиши көп экен, бактерияларды чакырып туруп, анан ушундай нерселер пайда болуп жатат. Убагында докторлорго көрүнгүлө, бул пневмония деген ошол эле ковид деп. Анда эмесе айткыла. Сен академик Сабырбек Жумабеков, сен калп айтып жатасың. Бул ковид эмес. Бул деген ушундай
pnevmoniya bunu kayaktan payda болгонун biz түшүнбөy атабыз. Изилдөөгө дагы мүмкүн эмес. Өпкөнү ачып көргөндө, бир операция болгондо эле кайсы вирус же болбосо кайсы бактерия экендигин аны лабораториялык жол менен эле аныктап тактап койсоңуздар болот. Ошол деле бир мына мен дене тарбия институтун бүткөн бир медицинадан алысыраак эле адам мен айтып жатам да. Анан ушул нерсени түшүндүрүп койбойсуңарбы? Анда эмес ошол Сабырбек Жумабеков, ошол Талант Соронбаев деген медиктер силер калпычысыңар. Силер элдин башын айлантып жатасыңар. Силер маалыматты манипуляция кылып жатасыңар деп туруп чара көргүлө. Анда эмесе эгер алар калп айткан болсо, өзүңөрдүн теорияңарды доказать эткиле. Деги кимиңерге ишенсек болот, урматтуу бийликтегилер. Бизге чын, так маалыматты бериңиздер. Биз дагы карапайым адамдар сиздерден ошону күтөбүз. Саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.